Assalamu alaikum, hurmattуу менин көрөрмандарым. Биздин азыркы видеобуз бүтпөй калган дил баян деген Рахман Разыков агайыбыздын китеби чыкты. Ошонун бет ачары болду. Бабур атындагы Өзбек драм театрында, Ош шаарында. Ошол иш-чарадан алып беремин. Анан бул китеп жөнүндө айта кетсек, аябай кызыктуу сонун китеп экен. Мен өзүм дагы алдым. Болгону 500 сом. Бұл түшкөн акчалардын баардыгы кайрымдуулук. Рахман Разыков атындагы кайрымдуулук фондун ачыптыр. Агайыбыздын өмүрлүк жары Диле жеңебиз. Мен ушул Москвадагы досторго айтат элем, биз 500 сомдон эмес эле бир давайте 1000 сомдон уюштуруп берели. Мен азыр бир-эки кыздар менен сүйлөштүм, бул жакта активист кыздар. Ошол кимде ким китеп алгысы келсе, ошол телефондорду мен алдына жазып коем. Анан ошолор аркылуу байланышка чыгып, китепти бияктан заказ кылып, эме кылсаңар, ал жактан кол тамгасын жазып, Диле жеңебиз өзү салып жибере турган болду. Ушундай кылып сүйлөштүк. Эми китеп болгону бир 200дөй гана даана калды. Эми кантип эле ушул 200 даана китепти Москвадагылар албай койсун. Мен мына азыр сиздерге ошол китептин бет ачары кандай болгондугун толук мындай аракет кылып тарттым. Эми сапатына өзүңүздөр көңүл бурасыздар. Анткени менде микрофон же болбосо жакшы чоң камера жок. Анча-мынча катачылыктар болуп калса алдын ала кечирим сураймын. Негизги максат ошол Рахман Разыков атындагы кайрымдуулук фондуна аз да болсо салым кошуп, 500 сом десе 500 сом эмес, ошол жеңебизге өзүнүн номерлерин беребиз. 1000 сомдон которуп, анан китепти татынакай кылып алып, ушундай нерселерди кылсак дагы аябай жакшы болот. Анда эмесе кош келиңиздер биздин видеого. Урматтуу көрөрмандар, эгерде арзан жана ишенимдүү билет алабыз десеңиздер, Гүлмирага кайрылыңыздар. 24 саат бою сиздерге ишенимдүү жана арзан бардык багыттар боюнча билеттерди таап берет. Билеттер кассадан бир топ арзан жана кассадагыдай аренда төлөнбөйт. Үйүнөн отуруп, үйүңүздөн гана билет ала аласыз. Сиздер передачаңызды чыгарганы менен постоянно көрөм. YouTube'да. 유튜브에 뭐죠? 하여튼 인터뷰를 하려고 Рахман ага досуңуздун ушу китебинин бет ачарына келипсиз да? Албетте. Кеттериме батпай чакткан экен, сүйүнгөндөн келдим. Ana Şerhan'a köz, uçulaştık, ayağını menen, ayak şecem menen uçulaştım. Dili menen uçulaştık, özün menen, yüz görüp menen. Adam bölbösele birbirine uçulaşat ekenler. Жақсы olur. Көпчүлүгү коркуп ойногон эмес. Ошол саясатчыларды ойноп коюп, Рахман агайыбыз канча куугунтукта жүрдүк. 60 жылдык юбилейин өткөрөбүз деп, Бишкекте спорт сарайда концерт коюлуп барсак, концерт башталбай дегенде спорт сарай авариялык акыбалга келип калды. Ал жерден кууп чыгып, циркке барып концерт койгонбуз. Assalamu alaikum. Мен ошол көпчүлүк мага жазган, ошол бирсенси бирлемесе ошол болчу, сен кайманбай айтасың. Ойнойбуз деп анан кээрлер куудуларыбыз коркчу эле же андай негеге эмес, даана каршы эмес беле, негедир ойночу эмес. Агайдын көз өткөндөн кийин саясий сатиралар жаралып атабы деген суроо. Агайдын көз өткөндөн кийин саясий сатиралар жаралып атат, бирок мурдагыдай эмес. Агай барындагыдай эмес. Жанагы чымчык сойсо да касап сойсун дейт го, ансыңары. Баары сатириктин орду башка. Ошол сатириктердин арасында Рахман агайдын орду башка, такыр. Misal üçün bizde satirikler var, ana mınday da aytıp kalışmayız, aytıp kalışmayız. Yok, al satirikler menen Rahman agайды salıştırıp bolboyt.
Rahman agaydı көбі сатирик қатары өледі. Rahman aka не только сатирик болса, Rahman aka саясатчы болчу тасыккан. Rahman aka саясатчы болчу, сатирик болчу, акын, жазуучу болчу. Бул өтө көп турда талант болчу. Мындай инсанды бирөө менен салыштырыш өтө кыйын. Atın kim öyle? Nurgeldi. Nurgeldi. Agay azыр Рахман агай жөнүндө сөз кылсак, сиз сахнадан кийинки берген интервьюларын гана билип, сырттан тааныйбыз да. Анан досу катары сиз жакыныраак, жакшыраак тааныйсыз. Канча жылдык доссуздар? Анан сахнада качан тааныштыңар? Анан сахнадан сырткары кандай адам эле деген суроо да. Кайсы каналы? Т-медиа. Т-медиа. Т-медиа? ТМЖ. Жакшы экен. Урматтуу Т-медиа каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн Рахман Разыков досумдун китебинин презентациясы болуп атат. То есть бет ачары. Китеп өзү Рахмандын тирүүсүндө башталган. Бирок аны кийин Рысбек жабыр бүтүрүптүр. Жакшы иш көптүр, мен ыраазы болуп турам. Мен да оерде китепте немелерим бар, кошумчалары. В смысле, неме боюнча. Ошол окуялар боюнча да. Анан биринчи Рахман менен ушул имаратта таанышкан. Азыр эми ремонт болуп башкача болуп келди. Бул ушу Бабур театры биринчи 82-жылы 5-декабрда ушул жерде неме болгон. Оюнчулардын отчет газети. Мен Раматлык Байбичеме жакында эле үйлөнгөн болчумун. Анан баягы жаш үйлөнгөн жигит болуп, өзүмчө келип, Байбиче менен келинчегим менен келип атпайбы. Келип, бу жерде 1000 адам жүрөт. Оюнчулардын отчет газетине кире албай. 1000 адам ичинде жүрөт. Анан деп менен таанышты. Бул деле артист болчу дешип, анан киргизип ишти киргенен карасам эле сахнада эптеп мынанда кирдим да, кирсем как раз мен кирип атканда бир жигит тармал жашы тармал жигит аккордеон көтөрүп алган. Анда ол жулкунуп чыкты. Анан пародияларды ырдады да. Анан өзү майкачан экен. Анан мен пародияларды ырдап атса, анан мына режиссердун табылгасын кара. Пародияны тамашаны майкачан деле ырдай берсе болот дегендей ачылыш кылган турбайбы деп мен таң калдым. Көрсө Рахман ошол жерде режиссер чыкпайсың дегенине болбой, көйнөгүнөн тартып туруп алса дагы жулкунуп чыкканда көйнөк жыртылып, режиссердун колунда калыптыр дагы, өзү майкачан чыгыптыр дагы ырдаган экен да. Мен муну билбейм, кийин өзү айтып берип атпайбы. Анан тияка кирсем, Каныбек Курбантаев деген музыкант чогуу иштешип жүрөбүз да. Назик ансамблде, Мурас деген ансамблде. Анан Жамыл бияк менен таанышып калды эле. Бул дагы сагышып, тамаша көй такмаштады. Ошо Рахман менен таанышып калды. Ошол эле таанышканбыз. Анан коштошконбуз. Мен Новай паркта отуруп чалдым да. Сен ковид болуп калдың, душка түшпө, ваннага түшпө. Анан киндиктен укол берет экен, башка жактан укол берет экен, ошол уколдорду алсаң эле сагайып каласың деп айткам да. Анан деп аткан, макул, ошондой кылам. Анан 2 күндөн кийин эле кетип атпайбы. Ошол анан экөөбүз чоң иш жасаганбыз. Кыргызстанда биринчи кооператив театр ачканбыз. Рахман экөөбүз. Анан да комедиялык окуялар бар. Татар иштеп. Ошол Жанагы билеттерди да биринчи экөөңүздөр кыргыз тилинде билетти биз чыгарганбыз биринчи. Бизге чейин кыргыз тилинде билет чыкпаса керек. Себеби кыргыз тили мамлекет тил дагы боло эле. Андан мурда Бишкектен мен кыргызча билет көргөн эмесмин.
ошону биз чыгарганбыз. РР 55 бул 2 сомдук берет. ЖК 54 мен 4 жыл толгам да. Бул 150 тиындык берет. МБ 56 бул Манас Бердибек 1 сомдук. Ага, тут тұрасың. 500 mu oradan Штепке сиз дагы кошумча кылдыңызбы? Эми жазып эскерүүлөрдү бердиңизби же? Бердим. Эскерүүлөр бердим. Мындан бир ай мурун Бишкекте болгон экен. Анысына катыштыңызбы? Жок, мен катыша албагам. Мында мен гастроль элем. Баткенде. Ага барарда азыр ушунда Бишкектен келдим. Бишкекте иш-чаралар бар, ошол катышып жүрдүм. Анан кече футбол көрдүм. Кыргызстан курама командасы Омон менен беттешти. 1-0 менен жеңди. Ошонун немеде отурдук. Балдар кандай экен агай? Футболчулар. Тиги Омон күчтүү экен. Алар дагы көп атака кылды, бирок бул киргизе албады да. Аллах биз тарапта болсун. Assalamu alaikum. Talant Mırza dagı mına bugün Rahman Agay'dın uşul kitebinin bet açar iş çarasına geliptir. Talant uşul Rahman Agay menen kantip uşul kayсы жолдор силерди бириктирип кантип ушул чыгармачылыкка дегеле келип калдың? Негизи ассаламу алейкум. Мен өз 7 жыл болду мына сахнага чыкпаганыма. Анча-мынча суранган, тууган отторго тойлорго алып коебуз. Рахман ака мен 6-7 классында көргөн да, конкурстанчы. Кара Суу районунда куудулдар конкурсунда көрүп, ошол боюнча оюнда багып жүргөн экен. Ушул бала аякта чоңоюп калды экен деп. Анан бир күн ошо базарда иштейт элем, 94-95 жылдары. Жаңгак, өрүк, мейис сатат элем. Анан сен сахнага чыгышың керек, чыгып атасыңбы дедилер. Ол стадиондо баягы өнөр адамдар концерттен катышып барат элем. Нур, Жашкыял, Самара, Жанышбаев деген топтор бар эле. Ошентип иштеп жүрүп, кийин бешлик деген тоо ачам деп 99-жылы бардыптыр атама. Кийин анан ошол арендатор болуп жүрөт элем, айылда жаш балабыз, картошка эгипчи. Анан 2000-жылы бешлик деп түзүп биринчи келгендерденбиз. Кубаныч Металипов, мен, Доорон Жолдошев, Аваз деген бир акебиз бар эле, Фоксник. Амана кийинки поколениедагылар. Өзүм үйрөткөм Тынарга куудулукту, ал чалбайт. Тынар дагы жүрөтчү? Жүрөбү. Ошол эми Алла Таага шүгүр деш керек. Аз жашады, көп жашады, чоң из калтырып кетти. Рахман ака өзү көз өтсө дагы айткан сөздөрү, юморлору, китептери бир жашайт да, 5 кылым жашайт. Бирок мигранттын арманы бир ушундай бир ыры бар эле. Ооба. Ошол ырында, ошол убактагы Атамбаевдин убагында мындай мигранттар өтө неме болгондо көп кеткен, азыр эле кетти. Бирок ошол актуалдыгын жогот элек ошол ырычы. Анан саясатта акыркы жылдар экөөбүздүн көз карашыбыз эки башка болуп калды. Мага чалып айтат эле. До конца дейт эле. Бирок мен до конца эмесмин. Биздики эми көрүнүп калат экен да. Саясат сиз суроо бербесеңиз дагы айтып кое берейин дедим. Жакшы неме, Талант мырза, тойлорго каршы мен дагы көп айтамын да, анан мен өзүчө дагы бир жолу айтып койчу ушу түшүнбөгөндөр. Негизи тойду мен тойдон күнүнө 20-30 миң сом акча тапсам болот да. Возможностум бар да. Бирок мен элди көрүп турупчу боорум ооруйт. Капы болсун элчи. Сөксүн комментарийдан акылдуу болуп сүйлөп атасың, тиги бу дем негатив көп да азырчы. Биз жануарлы болуп калдык Туалет, интернет, тамак аш болду. Кулактанда. Мен кече Америкада да болдум, кече Дубайда жүрүп келдим 2 айдай. Көзүм менен көрүп келдим, $460 айлык алат экен. Пакистан, Бангладеш, Индия. Тамак жатакана ошол ичинде экен. Элестетсеңиз, 40 миң сом ичкен жеген жатакана ошонун ичинде. Анан ошо $100 аса ошону Бангладеш, Пакистан, Индияга салат экен да. Биз эң бактылуу эл экенбиз. Биз мына токчулуктан бар го, мына жануар болуп калдык. Же динди кыйратпай атабыз. Төлкө ушу саясатка асылуу эле иштебей эле жатабыз да, керкелеп. Тойду 100% токтотуш керек. Мораторий кылса. Биз 5 жыл жок дейт. 5 жыл болсо анда өтө эле байып кетебиз. Бирок өнүгүү деп издеп жүрөбүз да.
Önügü her bir adam can dünyasını önüktürüşümüz gerek. Önügü 100 etaj uydu kurup turarken keyin namaz okup alsang misalga da, 50 etajda yaşap turup arak içip alıp жүрсөң ал өнүгүү эмес да. Өнүгүү ар бир адам өзү оңдошубуз керек деп ойлойм. Тойду токтотуш керек, жетим жесир колунда жокторго бериш керек тойдун ордуна. Азыр тойлор 99% той эмес. Ошол тойлорго 5 миң 10 миң көтөрүп барат, балдарын билим же англис тил же бир программа үйрөт десе, андай неме кылбайт. Рахмат сизге. Өзгөрүшүбүз керек. Рахмат. Алла разы болсун, рахмат. Өзгөрүшүбүз керек бактага. Мына жолдош подполковник экен. Жолдош подполковник, качан полковник аласыз? Bir aydan. Bir aydan keyin, представление кетиптир, bir aydan keyin полковник болот экен.